Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Элтер коомдук телеканалында бүгүн ошол Кыргызстандын диний башкармалыгынын тиешелүү жетекчилери баш болгон жоон топ делегация келип отурат. Мынакей өзүңүздөр жакшы билгендей, ушул жакынкы күндөрдө Кыргызстандын диний башкармалыгында бир чоң өзгөрүү болуп, жаңы муфтий шайланды. Ошол Азирети муфтийибиз бүгүн ушул Оштогу Элтердин баш корпусунда келип, өзүнүн ушул жоон топ казылары менен келип, ушул Оштогу абал менен таанышып дегенде элге кайрат, сабыр тилеп, өздөрүнүн миссиясын аткарып жатышат. Бул да болсо ошол диний башкармалык жактан бир жасалган жакшы бир саамалык дейбиз. Анда эмесе мен ушул бизге келген меймандар менен сиздерди тааныштырып, анан көрсөтүүнүн негизги бөлүгүнө өтсөм. Менин жанымда Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтий Чубак ажы Жалилов отурат. Куш келипсиз. Кийинки коногубуз Талас областынын казысы Талайбек ажы Бапиев. Куш келипсиз. Ал эми бул жактагы отурган коноктор менен тааныштырып койсом, биринчи отурган коногубуз Ибайдулла ажы Сарыбаев, Азирети муфтийдин биринчи орун басары жана түштүк аймагы боюнча жооптуу өкүлү. Куш келипсиздер. Бир четтен тааныштыра кетсем, Абдырахман ажы Орозалиев, Жалал Абад областынын казысы, Алмаз ажы Сагындыков, Ысык Көл областынын казысы, Молдалы Истам уулу Нарын областынын казысынын орун басары, Шакир ажы Маматов Ош шаарынын казысы, Максатбек ажы Токтомушев Бишкек шаарынын казысы жана Борбордук мечитинин имам хатиби, жана үстүдөгү коноктор Сүйүн ажы Калыков Ош областынын казысы, Гапуров Султан ажы Баткен областынын казысы, өзүбүздүн Арабин ажы Ош шаарынын казысынын орун басары, Улан ажы Ибраев Азирети муфтийдин жардамчысы, Матиев Жанарбек Ош шаарынын казиятынын өкүлү. Мен мынакей тааныштырдым коноктор менен. Анда эмесе алгачкы сөздү Азирети муфтийге берсек. Ажыке түштүк жергесине куш келипсиз. Жаңы кызматыңыз менен куттуктайбыз. Албетте бул жооптуу кызмат. Айтсаңыз, ушу алгач Ош шаарындагы келүүңүздүн максаты жана бүгүнкү ушул Кыргызстандагы муфтияттын абалы боюнча бир аз сөз кылып берсеңиз, анан кийинки темага өтсөк. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. Вал акибату лил муттакин. Саллаллаху таала аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи эжмаин. Сөзүбүздүн башында өтүп кеткен маркумдардын арбагын эстеп, Куран окуу менен баштасак. Биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Аллах Таала элибизге тынчтык, бейпилчилик, токчулук берсин. Өтүп кеткенден артын кайрылуу болуп жаткан жер жаннаттан топурагын торкоо болгон болсун. Аллах Таала элибизге экинчи мындай аламатты келтирбесин, элибиздин бардыгында аманчылык болгон болсун. Саллаллаху таала аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи эжмаин би рахматика я архамар рахимин. Бүгүнкү мамлекетибизде болуп жаткан окуялардын таасири биздин муфтиятка тийбей койгон жок. Анын үстүнө мына бул түштүктөгү кырдаал кыйын кезең замандагы өзүнүн таасирин тийгизди. Ошого карабастан биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармасында уламалар кеңешинин кесексиз жыйыны
чогулуп Азирети муфтийди шайлашып мына ушул аманатты менин мойнума жүктөштү. Бул биздин шариятыбызда бардык адамдардын астында жооп бере турган өтө бир аманатты бир сезе турган оор жумуш деп эсептелинет. Кудай астында өтө бир жоопкерчиликтүү жумуш. Мына ошол муфтияттын негизги кызматынын өзөгү мусулмандар ортосундагы, улуттар ортосундагы ынтымак. Мына ушул ынтымакты бекемдөө болгондуктан биз биринчи кадамыбызды бисмилла дегенде Ордолуу Оштон баштадык. Мына ушул жердеги элибизге сабыртуулукка чакырып, өтүп кеткендерге Куран окутуп, аларга бир көңүл сооткон сөздөрүбүздү айтып, жана элдин ынтымагын чыңдоого аракет кылып жаткан азаматтарыбызга кайратына кайрат, күчүнө күч кошолу деп бүткүл Кыргызстан аймагындагы казылардын баары менен мына ушул жерге келип отурабыз. Мынакей ушул 7 апрелдеги бийлик алмашкандан кийин ушул мунун таасири өзүңүз айткандай сөзсүз муфтиятка да тийди. 3 ай өтсө да 3 ай аралыгында мындай айтканда бир 3 муфтий алмашып кетти да. Кандай бир түрдүү себептер менен. Кечээ мынакей ушул шайлоо болду муфтиятта улуу кеңешинин бийликте. Айтсаңыз ушул шайлоонун жүрүшү боюнча кыскача бир маалымат берсеңиз, бир калыс өттүбү, анан кийин мынакей өзүңүз эми жетекчи болуп калдыңыз. Мындан кийинки муфтияттагы алгачкы кадамдарды мындайча айтканда реформаны эмнеден баштайм деп турасыз? Жалпы шайлоонун негизинде ушул уламалардын колдоосу менен мына ушул аманатты мага ыйгарышты. Бул мен үчүн күтүлбөгөн нерсе болду. Ошол эле убакта оор нерсе болду. Эгерде менин өмүрүмдөгү бир оор күндөрдүн эң оору кайсы деп айтсам, мына ушул күндү айтар элем. Себеп дегенде мага түшкөн аманаттын оордугу бул бардык адам атпайга маалым нерсе. Анан ошол эле убакта биз уламалар кеңешинин кээ бир мүчөлөрүн алмаштырдык. Анын ордуна жаңы башка бир жигердүү уламалар менен алмаштырдык. Андан сырткары биз ошол убакта Ордолуу Оштун ордун баалап, жана түштүктөгү кырдаалды баалап, муфтиятыбыздын тең жарымын мына ушул Ошко жөнөттүк. Анын дали катарында Убайдулла Ажы Сарыбаевди Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийинин биринчи орун басары жана түштүк аймагы боюнча атайын өкүл кылып, бул кишинин жумушу дайыма Ош шаарында болот. Мындан ары түштүктүк туугандарыбыз мусулмандар муфтиятта кандай иштери болгон болсо Бишкекке барбастан Оштон эле бүтүргөнгө толук мүмкүнчүлүк берилет. Ошондой эле Оштогу кырдаалды жөнгө салуу боюнча уламалар кеңешини бир добуштан Ош шаарына казы кылып, Бишкек шаарында иштеп, Көл Казиятында, Баткенде орун басар муфтий болуш деп келген Шакир Ажыны Ош шаарына казы кылып бекиттик. Бул адамдын тажрыйбасы, илими албетте бул маселени жөнгө салууга өзүнүн терең салымын кошот деген ишенимдемин. Маселе орчундуу болгон үчүн биринчи сапарыбыз Ош шаарына баштадык. Мына ушул нерсенин өзү реформанын алгачкы башталышы деп ойлоймун. Рахмат. Кийинки суроону Талабек ачы сизге берсем, мынакей сиз Талас областынын казысы катары айсаңыз, Ош жергесине келип отурасыз. Ош жергесинде мусулмандардын абалы кандай экен? Сизге кандай таасир калтырды? Алхамдулиллахи Rabbil Alamin. Vessalatu vesselamu ala aşrafil mursalin. Nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mına biz geçe geldik. Oş şaarıdağı bolgon oor kırdaal boldu. Ошол оор кырдаалда кабыргабыз кайышып, ушундай кайгырып, Талас элинин тургундары, аксакалдары мечиттерде жумада дуа кылып аттык. Айыл алпада элибиз чай ичкен жерлерде, ар жерлерде, мааракелерде чогулуп дуа кылышып атты. Өтө эле оор болду. Ушундай эле кайгырып турулду. Себеби бул оңой нерсе эмес экен. Экинчи бул кайталанбас экен. Анан кийин ошол учурда келип көңүл айта албадык. Биз Ош шаарынын тургундарынан кечирим сурайбыз. Анан ошондо Чубак Ажы биринчи койгон программасы болду. Казылар менен акылдашып, кабинетиге чогулуп туруп айтты: "Урматтуу казыларым, биз элге кызмат кылабыз. Элдин кызматчысы болгондон кийин элдин кайгылуу эң биринчи Ордолуу Ош шаарында болду. Кабыргасы кайышып, жок жоготкон элибиздин көңүлүн көтөрүп, ошол жерге барып зыярат кылып, биринчи кадамды баштайбыз. Кандай да иштердегине туура деп кабыл алып, мына ушул кишинин шарапаты менен баштап, башчысы жакшы болсо этеги да жакшы болот деген ишарат бар. Адап кайгыра бергенде болбойт. Мен Ош шаарынын элине көңүл айтам. Башыңарды көтөргүлө. Атабыз деле ата сөз атан өзү тайлагы бар дегендей,
али келечекте өспүрүм жаштар бар, балдары бар, жашоо бар. Кудай Таала буну сынап берип атат. Бир чети эркиндик, токчулуктун кесириби, өзүбүздүн күнөөбүзгө болгон нерсеби? Мейли улут аралык өзбек туугандар, кыргыз туугандар, ата бабабыз бириктей кече ата мекен согушта, ачарчылыкта биригип мынтип фитна чыккан эмес экен. Анан эми азыркы учурларда байыгандыктанбы, байлыктын кадырын билбей, эркиндиктин кадырын билбегенден кичине ушундай бир шайтан аралап, кара көпөлөк аралап кеттиби деп ойлойм. Мындан ары мен эки элге ынтымак тилейм. Келечекте мен Кыргыздын Ош шаарга да, башка бурчтарына, башка областтардын бардыгына ынтымак каалап кетет элем. Тынччылык каалайм. Биринчи байлыгыбыз бул тынччылык. Мамлекетибиз тынч болсо, анан кийин жакшылыктар боло берет. Тынччылык болбосо куугалан кыйын экен. Тынччылыкты каалайм мен. Анда эмесе мен кийинки сөздү ушул Ибайдулла Ажы Сарыбаевке берсем. Ажеке, мынакей сизге да бир жоопкерчиликтүү милдет жүктөлүптүр. Азирет муфтинин биринчи орун басары, анын үстүнө уш түштүк аймагы үчүн жооптуу өкүл болупсуз. Бүгүнкү күндө чындыгында түштүктө абал стабилдешке менен ошол убакта баягы жарандардын абалы кооптуу десек да болот. Сиз айтсаңыз, ушу алгачкы кадам ушу жооптуу өкүл болгон күндөн тартып муфтийдин биринчи орун басары катары эмнени баштоон чечтиңиз. Албетте буга чейин бир топ жакшылыктуу иштер жасаңыз, эл күбө. Ошол сизде кандай бир пландарыңыз бар? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Birinчиден жалпы журтка элиме assalamu alaikum. Бизде 26 июль күнү дүйшөмбү күнү Кыргызстан мусулмандар дини башкармасында уламалар кеңешинин негизинде талай ажы коногубуз, урматтуу коногубуз айтып кеткендей, адилеттүүлүк түрдө биздин дин тактысына улуу урматтуу жогорку даражалуу аалым Мекке шаарында 2 университетти кызыл диплом менен бүткөн Рабитатул Ислам деп коет. Ошол бөлүмдө эксперт болуп иштеген инсан адилеттүүлүк түрдө. Албетте кызматка келген адамдын артынан кепсиз болбой койбойт. Бирок ушул элги журтка теледен кайрылып кетет элем. Чубак ажынын артында эч ким турган жок, бир Алладан башка. Адилеттүүлүк шайлоо менен келди. Бул кишиге ишине ийгилик каалайбыз, үй бүлөсүнө тынччылык каалайбыз. Талай ажы айткандай, башчы жакшы болсо, арты да жакшы болот дейт. Ушул Азирети муфти шайлангандан кийин Убайдулла ажы, сиз түштүктөн келдиңиз. Кандуу кагылышууда телевизордон көрүп турдук. Мен өтө жүрөгүм сыздап турган кезде биринчи программаны казыларды баш кылып, түштүккө сапар тарсактап келип турган кезибиз. Биринчиден ушул түндүк жергесинен, Талас облусунан, Стыкөл облусунан, Нарын областынан, Баткен областынан, Жалал Абад облусунан келген казы конокторубуздун кадамдарына Алла Таала жакшылыктар каалаган болсун. Терең ыраазычылык билдирип кетем. Албетте бул кишилер акыбалды көрдү, өтө жүрөгү ооруп, зейни кейип, жалпы журтту биримдикке чакырыш биздин милдетибиз экен деди. Ар бирибиз баш көтөрүп, жараткан Алла, пайгамбар Мухаммед дегенден кийин, бул кишинин тилге алгандан кийин Мухаммеддин жолун жолдош ар бир мусулмандын бурчу. Ошон үчүн урматтуу калайык калкым, артыңда ким турат десе, ошондо жаңылышып калбайлы. Биз артымда Алла турат деген ишеничти өзүбүзгө катуу кармайлы. Жол башчының лидерин ким дегенде, жол башчы Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям деп жашоо турмушта, дене мүчөлдө, мамиледе, адепте, адилеттүүлүктө, этикада жана мамлекет менен диндин ортосундагы ушундай мамиледе биз пайгамбар сүннөтүн колдоно турган болсок, эч качан диндин дага бурой кетпейт. Молдекелердин жүздөрү жылдыздуу, сөздөрү өтүмдүү, ар дайым Алланын алдында, калктын алдында алкышта жүрүшү бул шексиз. Ошон үчүн жалпы журтту ынтымакка чакырам. Ушул Алланын берген түштүк окуясы башка кайталанбасын. Ушул бизге бирөө сын болсун. Ар бир элди иманга, биримдикке жана жакшы жашоого чакырып кетем. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Чындыгында мусулман катардагы, ушу Кыргызстан жараны катардагы өтө мындай кайгылуу бир эстетик да мындай. Албетте мунун баардыгы ошол ар тараптуу саясаттарды айтса боло берет. Бирок биз дин кызматкери болгондон кийин бул баягы карапайым элди керек болсо динине жамылып туруп, ушу карапайым элдин бузуку саясатчылар, бул дин бузукулары болобу, адам бузукулары болобу, мамлекет бузукулары болобу, булар ар дайым болуп келген жана боло берет. Ошон үчүн биз ушундай бүгүнкү болгон окуя эми кыргыз улутуна дагы, өзбек улутуна дагы бул тең келген бир коор кайгы болду. Жана айтып өтүштү, бул эми сабыр кылышып
муну дагы бул балени дагы Кудайдан деп билип сабырга турган болсок, мунун аркасында сөзсүз түрдө бир жакшылык келерине биз Алладан утпашыбыз керек. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу ошток бир туугандарым. Аллах сиздерден разы болсун. Биз дагы ушул нарындыктар телевизордон көрүп алып, баягы ичибиз күйүп, жүрөгүбүз ооруп, ушу мечиттерде, үйдө болобу, каерде болсо дуа кылып, ушул туугандарыбызга кыйналып аттык эле баягы миң уккандан бир көргөн дейт эмеспи? Мына атайын ушу келип өз көзүбүз менен көрүп, баягыдан да катуу жүрөктөрүбүз ооруп калды. Эми болору болуптур бир туугандарым. Бул убактылуу болгон бир Алла Тааланын бизге берген бир сыноосу. Мындай сыноолор болуп келгени боло бермек. Ошондуктан биз Алла Таалага гана таянып, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын жолунда гана жүргөн болсок, анда биздин келечегибиз кең. Амин. Ассаламу алейкум рахматуллах. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир тууган. Урматтуу Хазіреті Муфти, жана ушул сиз кол астыңыздагы бардык область шаардык казылар, мен Ош шаары казысы катарында бул жерге, биздин жерге иман жолунда бир туугандай, сен кыргыз, сен өзбек деген сөздөр сиз менен биздин оозубузда болбостон, себеби дегенде биз иман ээлери болгон молдокелер тилектерибиз эле бир ынтымакта болойлу. Алла Таала то өмүрүбүздүн акырына чейин, то рузу кыяматка чейин момун мусулмандардын башына bunday бир каргашалуу күндүн келбештигин биз тилеп кетер элек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Нахмадуху ва нусолли аля расулил карим, амма ба'д. Урматтуу мусулман бир туугандар, мен ойлойм, ар бирибиз бул жерден өзүбүздү ката, өзүбүздөн бир күнөөкөр эсептейли. Бардыгыбыз азыр жүрөктү тазалай турган учур келди. Аллага жалдарап, жалбырап, тоба кылып, истигфар кылып, бардык мусулмандарга жакшы күмөн кылып, жүрөгүбүздө сыйды, урматты толтурайлы. Ынтымакка келейли. Ынтымак бардыгын жеңип өтөт. Эми кек сактап, жүрөгүбүздө душмандык, кармашлык, бул дүйнөдө да жакшылык алып барбайт, кабырдагы жашоо, ахиреттеги Алланын алдында турган жашоого да эч качан жакшылык алып барбайт. Ошон үчүн жүрөгүбүздү тазалап, бир иншалла бир чын жүрөктөн кучакташып, бир нанды эки сындырып, эки бөлүп жеп, кандайгы кыйынчылык болсо чогуу көтөрүп өтөйлү. Алла Тааладан жардам сурайлы, бекем болойлу, имандык дүйнөдө дагы, ахиреттикте да дос болойлу. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи rabbil alamin. Вассалату вассаламу аля расулихил карим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мусулман агайнелер, баарыбыз күбө болгондой Кыргызстандагы акыркы учурлардагы кооптуу кырдаал, оор кырдаалдар, кайгылуу кырдаалдар жалпы эле Кыргызстан элинин эмес, дүйнө жүзүндөгү бардык мусулмандардын жүрөгүн кейитип, кабыргасын кайыштырып турган учур. Кайра туура жолубузду таап, мусулмандыгыбызды кайра эстеп, унутпай, ыйманыбызга кайтып, фитнадан алыс болуп, жакшы дос, жолдош болуп, турмуш курууга жалпыңыздарды Баткен областынын мусулмандарынын атынан чакырат элем. Дүйнөдө тынчтык болсун, анын арасында Кыргызстан элибизде дагы Аллахым тынчтык, аманчылыкты берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Биздин көрсөтүүбүз соңуна чыгып баратат. Эндемесе акыркы суроону мен ушул Хазіреті Муфтиге берсем, айтсаңыз мынакей кече жакын ушул Ош жергесине араб дүйнөсүндө бир чыгаан алымдар келип дагы ушул Ош элинин абалы менен таанышып кетишти. Алардын айтымына караганда негизи эле мындай байкап көрсөк, ушул улуттар араздашууну чечүүнүн эң бир уникалдуу жолу дейбиз, бир ислам дини экени көрүнүп калды да. Бул жерде мамлекетибиз дагы бул нерсени бир туура көз менен караса болот да. Себеби бул оор маселе чечилди да. Ушул 3-4 күн аралыгында ушул чыр-чатактын токтоп калышы да бир адамдардын кайра бир эсине келүүсүдөн деп түшүнсөк болот да. Айтсаңыз ушул мамлекет, биздин мамлекет ушул маселелерди эске алып, мындан ары ушул муфтият менен тыгыз байланыш иштеп, бир жакшынакай бир иш пландарды иштеп чыгуусуна кандай сиздин көз караштарыңыз бар? Албетте, бул адамдардагы руханий муктаждык, руханий көрөнгөн тайыздыгы
өзүнүн терс таасирин тийгизбей койбойт. Биз каалайбызбы каалабайбызбы, Аллах Таала инсан жаратканда мына ошол адамдын жүрөгүнүн түпкүрүндө динге болгон, ынанымга болгон, ишенүүгө болгон өзүнүн орду бар. Эгерде биз мына ошол ордун бир туура таза нерсе менен, Аллах Таала буйруган нерсе менен толтура албасак, бул нерсеге мамлекет тараптан көңүл бөлбөсөк, бул нерсе башка нерсе менен толот. Бул нерсе шектүү болгон агымдардын түшүнүгү менен толуп калат. Баарыбызга маалым болгондой, адамдын курсагы ачканда, көзү карайлаганда уурдап дагы жегенге барат. Эмнеге деген ошону кандыруу керек болот. Ошондуктан мен айтар турган нерсем, мамлекет мына ушул салттуу ислам динин жайылтууга бизге көмөкчү болсо, биз мамлекеттин бутуна бут, колуна кол болуп, мына ушул ислам динибиздин руханий көрөнгөлөрүн элге жайылтсак, элдин баардык катмарына жеткирсек, мына ошол биздин мамлекетибиздин саясий дагы, экономикалык дагы, руханий дагы кризистен чыгып кетүүсүнө болгон эң чоң өбөлгө болот деген ишеничтемин. Учурдан пайдаланып, жалпы кыргыз элине, өзбек элине, жалпы мусулмандарга сабырдуулукка чакырмакчымын. Алардын баардыгы өтүп кеткендер болсо, алардын үй бүлөсүнө, артында калгандарга аззамаллаху ажракум, Аллах Таала сиздердин соогуңуздарды көбөйтүп берсин, артык кайырлуу болсун демекчимин. Ал эми артында калган тирүү мусулмандардын баардыгына Аллах Таала эки дүйнө бактылуулугу насип кылуусун дуа кылып кетмекчимин. Эл журтка керектүү болгон бир жакшы маанилүү маектер куруп бергениңиз үчүн сиздерге рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Мына Кыргызстан элибиздин ушул бир ойлогон ой максаттары жакшылыкка болуп, тынчтык болсун элибизде. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин көрсөтүүбүз соңуна чыгат. Биздин бүгүнкү студиябызда ушул Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгынын башына Азирети муфтий жетектеген бир топ казылар баш болгон адамдар келип маек куруп берди.